Мына мен силерге бүгүн батаны жана каргышты сунуш кылып жатам. Эгерде Кудай Теңириңердин мен бүгүн берип жаткан осуяттарын аткарсаңар, бата аласыңар. Эгерде Кудай Теңириңердин мен бүгүн берип жаткан осуяттарын аткарбасаңар, жолдон чыгып, өзүңөр билбеген башка кудайларды ээрчисеңер, каргышка каласыңар. Ээлеп алыш үчүн бара жаткан жериңе Кудай Теңириң алып барганда, Гаризим тоосунда бата сөздөрүн айт. Ал эми Эйбал тоосунда каргыш сөздөрүн айт. Ал тоолор Иордандын аркы өзүндө, күнбатыш тарапта, море токойуна жакын Гилгалдын каршысындагы түздүктө жашаган канаандыктардын жеринде. Анткени Кудай Теңириңер берип жаткан жерге барып, аны ээлеп алыш үчүн Иордандан өтөсүңөр. Анан ал жерди ээлеп, анда жашап каласыңар. Ошондуктан анын мен бүгүн силерге берип жаткан көрсөтмөлөр менен мыйзамдарын аткарганга аракет кылгыла. 12 бөлүм. Ата-бабаларыңдын Кудай Теңири энчиңе берген жерде жашап жатканыңда, өмүрүң өткөнчө аткарууга аракет кыла турган көрсөтмөлөр менен мыйзамдар мына булар. Силер ээлей турган жердеги элдердин бийик тоолордогу, дөңсөөлөрдөгү жана жашыл дарактардын түбүндөгү кудайларына сыйынган жерлерин жок кылгыла. Алардын курмандык чалынуучу жайларын кыйраткыла, мамыларын талкалагыла, мазар теректерин өрттөгүлө, жасалма кудайларын талкалагыла. Ал жерлерден алардын атын өчүргүлө. Силер өзүңөрдүн Кудай Теңириңерге алардай табынбашыңар керек. Бирок Кудай Теңириңер бардык урууларыңдын ичинен тандап алган, анын ысымы бар болуп турган жерге кайрылгыла. Ошол жерге келгиле. Ошол жерге бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарыңарды, ондуктарыңарды, өйдө көтөрө турган курмандыктарыңарды, убада боюнча алып келүүчү курмандыктарыңарды, өз каалооңор боюнча алып келүүчү курмандыктарыңарды, бодо жана майда малыңардын биринчи төлүн алып келгиле. Аларды ошол жерде Кудай Теңириңердин алдында жегиле. Колуңар менен кылган Кудай Теңириңер батасын берген иштериңердин жемишине өз үй бүлөңөр менен бирге кубангыла. Азыр бул жерде ар бирибиз өзүбүзгө эмне туура көрүнсө, ошону кылып жатабыз. Бирок силер ал жерде андай кылбашыңар керек. Анткени Кудай Теңириңер берип жаткан бейпил жерге кире элексиңер. Бирок Иордандан өтүп Кудай Теңириңер энчиңерге берип жаткан жерге отурукташканыңарда, Теңир тегерегиңерде жашаган бардык душмандарыңардан куткарып, силерге тынчтык бергенде бейкут жашайсыңар.